Assalamu alaikum. Canva программасы боюнча сабактарды улантабыз. Бүгүн биз телефондон галереяда сүрөт алып келген видео же аудио алып келгенди үйрөнөбүз. Анын үчүн биз плюс белгисин басабыз. Анан бул жерде галерея жана загрузки деген да. Галерея деген сөз биздин телефондун эсинде турган сүрөттөр же видеолор болушу мүмкүн. Мисалы үчүн видео дей турган болсок, бул жерде баардыгын көрсөтөт да. Видео, аудио, керек нерселердин. Изображение же видео бул жерден өзүбүз тандайбыз да. Каалаганды биз көчүрүп келебиз. Ушуну тандадык. Андан кийин мен азыр ноутбукту басамын. Анан добавить на страницу деп туруп басып коем. Бизге бул жерге келип түштү. Андан кийин плюс белгисин бассам, карасам бул жерде загрузканы карайм. Карасам жанакы биз сүрөт бул жерге келип түштү. Себептен мурун жок болчу. Бул эми биздин Canva'нын интернетте серверине ошондой жайгашып тура берет да. Каалаган учурда көрсөтө алабыз. Же болбосо ушул галерея эмес, загрузки деген жерде сүрөтүңүз болсо, ошол жерден карап койсок болот да. Мисалы үчүн могул сүрөттү алып коем. Сүрөттөр келди. Эми сүрөттөр менен иштейбиз. Телефондо компьютерде кармаймын. Бул жерден фильтр, настроить, обрезка, анимация, прозрачность, расположение, информация. Биз жана кылган элементтердин баарын ушул жерден кылсак болот. Эффект берсек болот бул жерден. Азыр эффектти каалайбыз. Бул жерден эффект келди. Мындай кылып, мындай кылып коебуз. Готовду басабыз, чоңойтуп коебуз. Көрдүңүздөрбү? Сүрөт баягыга караганда бир аз башкачараак болду. Ошол жерден алып келебиз. Азыр 3-үчү бетти тандайбыз, плюсту басабыз. Анан галереядан биз видео алып келгенди көрөбүз. Азыр видеону тандаймын. Ушул жерден биз эми видеону алып келишибиз керек. Бул видеону тандайм, бирөөнү добавить страница деген бар. Ошону коёбуз. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا. Азыр мен интернетим начар болгон үчүн бул видеону көрсөтпөй атат, бирок үнү чыкты да. Монда ушундай алып келип алсак болот. Бул жерде да биз видеолорду настройка кыла алабыз. Мисалы үчүн азыр эффект настроить дегендерди баса турган болсок, бизде яркость, контрастностьтар бар. Ушуларды коебуз, фильтр кое алабыз. كنت ميتا في بحور الغي والإثم حبلا وثيقا منكرات كنت ميتا في بحور видеону белгилейбиз. Менде көрүнбөй атат, интернетим начарда, ошол себептен. Анан бул жерде кайсыны сүрөт турат да, ушуну басып. Мына көрүп атасыздарбы? Жылдырып атам. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا тарсам уже башагынан кырып коюшум. كنت آتيها غروبا وشروقا ميتا في بحور الغي. Ошол жерге чейин кыркып берет да, башталыш аркасы. Керектүү жерлерин кыркып аласыздар. Эми интернетиңиз жакшы боло турган болсо, ошол видеолорду ушинтип койсоңуз болот да. Азыр менде интернетим начар, ошон үчүн жакшы көрсөтпөй атат, жакшы иштебей атат. Видеолорду, аудиолорду ушинтип алып келе алабыз. Биз коюп көрсөтөбүз мисалы үчүн. Азыр мен كنت آتيها غروبا وشروقا ميتا في بحور. Интернетим начар болгон үчүн көрсөтпөй атат видеону, негизинен бирок көрсөтөт бул нерселерди. Плюс белгисин басабыз. Анан бул жерден загрузкидеги бардык бул жерде көрүп өттүк биз. Фондорду да кое алсак болот. Өзүбүзгө жаккан фондорду. Ар кандай кылып биз өзүбүз презентацияларыбызды ушинтип жасай беребиз.
негизинен биз Canva'дагы негизги болгон элементтер менен тааныштык. Ушул элементтер бизге презентация түзгөнү жетет, ашыкчасы менен болот. Анан биз буну интернетте болгон үчүн бул өзү автоматтык түрдө сакталат. Анан буну телефонго көчүрүп алыш үчүн биз мол белгини басабыз. Бул жерде белги турат. Ушуну басабыз. Басканыбызда бизде бул жерде скачать деген бар. Скачать. Ушуну басабыз. Басканыбыздан кийин бул жерде тип файла деп турат. Бул тип файла. Ушуну басабыз. Анан баскандан бул жерде кантип жүктөп аласың. Ошол жерде көрсөтүп турат. Бул жерде JPG, PNG, PDF файл, видео формат, анан GIF форматта көчүрүп алсак болот. Анан MP4 форматта. Анан бул жерден биз буну презентацияда көчүрүп алышыбыз керек. Так, аны үчүн мон басабыз. Презентацияны басабыз. Анан бул презентацияны басып коебуз. كنت آتيها غروبا. Бул жерде презентация, ссылка, сайт, Microsoft PowerPoint деп турат. Ушул Microsoft PowerPoint тандасак да болот. Презентация үчүн азыр биз көчүрүп алыш үчүн муну бастык. Андан бул жерден Microsoft PowerPoint дегенди тандайбыз. Анан ушул жерден скачать. Бул презентация форматында көчүрүлөт да. Эгерде бизге презентация форматында керек боло турган болсо, ушуну скачать кылып басып коебуз. Бул жер процесс ушул мына көчүп аткан процессти билдирет да. Ушул качан толук бүткөндөн кийин анан ал көчүп бүтөт. Ага чейин программаны жаап салбаш керек. Мына уже бул көчүп атат да. Бул бизге түшкөндө PowerPoint презентация түрүндө эмеге компьютер флеш-карта көчүрүп алып туруп компьютерден көрсөтсөк болот да бул нерсе. Уже көчүп бүттү мына. Эми ал нерсени биз көрсөк болот. Бүттү. Эми буну биз телефондон издейбиз. Аны үчүн телефонго өтүп, провайдингке киребиз. Ушул жерден документы дегенди басам. Анан биринчи турганды басып көрөм азыр. Мына менин презентациям жана жасаган презентациям ушинтип келди. Ушул жерден мен муну басам. Показ дегенди басам. Мына биздин презентациябыз. Мына ушундай болуп келди. Презентация форматына ушинтип көчүрдү. Бирок негедир азыр анимациялар иштебей жатат.